Эр жүрөктүүлүк, о мусулмандар, бир эле сабылбашуу жана согушта гана эмес, бардык нерседе эр жүрөк бол. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган эр жүрөк болуш керек. Балдарын тарбиялаган ата-эне эр жүрөк болуш керек. Элдерге насаат айтып, каталарын эскертсең да эр жүрөк бол. Минбарда хутба окуган адам эр жүрөк болуусу зарыл. Имамчылыкка алдыга чыккан адам да эр жүрөк болуш керек. Бир маселеде өз оюн айткан адам эр жүрөк болуш керек. Өз акысын табашкан адам эр жүрөк болуш керек. Мына ошол себептен Аллах өзүнүн китебинде элчи пайгамбарларын мактаган. Аллах аларды эр жүрөк, кайраттуу, тайманбас жана багынбас болгондугу үчүн мактады. Элчи пайгамбарларды бир гана салгылашуу жана согуш учурунда мактабастан аларды бардык абалдарында мактаган. Аллах Куранда Юсуф пайгамбарды эскерди. Вазирдин аялын азгырып, келе кой дегенде Юсуф эр жүрөк болуп, таза экендигини ачык айтты. Ал айткан жокко, мен уялып жатам, мени өлтүрүп, же жаба жабуусунан корком деп, ал андай шектерге орун берген жок. Шайтан да аны азгырып, үстөмдүк кылууга өттү эле, ал аны бир чаптыда айтты. Мен аламдардын Роббиси, Аллахтан корком. Сенин эриң мага кожоюн, ал мага жакшы жашоо камсыздады. Залымдар тозоктон кутулбайт. Бузукулукка түшүп калбаш үчүн ал анын алдынан качты. Бир аздан соң дагы эр жүрөктүүлүгүн көрсөттү. Баякы аял күйөөсүнө кайрылып, сенин аялыңа арамдык каалаган адамдын жазасы же зынданда, же кыйноочу азап дегенде Юсуф унчукпай, башын жерге салып, бул суноо мен сабыр кылышым керек деген жок. Тескеринче, ал өзү мени азгырууну каалады деп ачык айтты. Эр жүрөк болуп, тайманбай өзүнү коргоду. Анткени ал мүнөзү бош адам болгон эмес. Нух алейхиссалам кеме куруп баштаганда алдынан бай манаптар шылдыңдап өтүшөт. Ал балкасы менен мыкты ургулап, мага Аллах жетиштүү. Ал эң жакшы колдоочу. Бул суноо, мен унчукпайм, жооп бербейм деген жокко. Ал да эр жүрөк болгон. Аларга жүзүн буруп айтты: эгер силер бизди мазактасаңар, биз да силерди өзүңөрдөй эле мазактайбыз. Силер мени чөлдө кеме жасап жатканым үчүн мазактап жатасыңар, а мен силерди эч пайда бербеген дарак, таш, буттарга сыйынып жатканыңар үчүн мазактаймын. Алар үчүн курмандык чабасыңар, байлыгыңарды садака кыласыңар, арызданып, жалбарып, алсыздыгыңарды көрсөтүп, пайдасыз жалынасыңар. Эгер силер бизди мазактасаңар, биз да силерди ошондой эле мазактайбыз. Силер тез эле кимге коркулуучу азап жана кимдерге түбөлүк азап келишин билип аласыңар деди. Шуайб пайгамбар да эр жүрөк болгон. Элин аралап, өлчөгөндө жана тартканда кемитпегиле. Мен силерде жакшылыкты көрүп турам деди. Өз коомун эр жүрөк, тайманбай болуп эскертти. Ал айткан жок: мен булардын кирешесин кантип тосуп коем? Мен булар менен сүйлөшө албайм. Жок. Ал эр жүрөк болгон. Солих пайгамбар өз коомуна: мен силерге Роббимдин буйруктарын жеткирдим деп тайманбай ачык айтты. Коому кабыл албаган соң мага жүктөлгөн нерсени аткардым. Мен силерге Роббимдин буйруктарын жеткирип насаат кылган элем. Бирок силер насаат айтуучу адамдарды сүйбөйт экенсиңер деди. Худ пайгамбар өз коомун алдында эр жүрөк, тайманбай туруп, алар сыйынып жаткан буттарга көрсөтүп айтты: мен Аллахты күбө кыламын жана силер да күбө болуп койгула. Мен алысмын шерик кылып жаткан кудайыңардан. Аллахты таштап, эми мага колуңардан келген бардык амалыңарды кечиктирбей жасай бергиле деди.